Биз бүгүн грыжа оорусу боюнча сөз кылабыз. Грыжа кайдан пайда болот жана аны кантип айыктыруу жолун Авангард клиникасынын дарыгерлери айтып берет. Биз омурткадан кармаган грыжа оорусу тууралуу сөз кылабыз. Грыжа оорусунун өзгөчө омурткадан кармаган түрүнүн пайда болуу тарыхы тууралуу ар кандай божомолдор бар. Адамда эртеден кечке чейин эки буттап басуунун натыйжасында омурткага өзгөчө бел тушка күч келет. Ошондуктан белде грыжа оорусу көп кездешет. Экинчи кезекте моюн жана баш турат. Себеби моюн дайым кыймылда. Эң акыркы аз кездешкен грыжа бул көкүрөк тушта кезигүүчү грыжа. Грыжа моюн омурткадан кармаган учурда адамдын колдору чымырап, талып, уюп, көтөрүлбөй, баш оорусу күчөйт. Эгер грыжа көкүрөк омурткадан кармаган болсо, анда адамдын жүрөгү кысылат. Ал эми грыжа бел омурткасынан кармаган учурда кысылган нервден улам бутка кан аз кетип, натыйжада бут арыктап, сөөктөр кичирейип, буттун баш бармагы жансыз боло баштайт. Бул учурда бел, жамбаш жана бут сөөктөр ооруйт. Авангард клиникасы дал ушундай грыжа оорусуна кабылган жарандарга шыпа таап, оорунун алдын алууга жардам берип келет. Белдеги грыжа моюн омурткалары менен ооруган бейтаптар үчүн ар бирине өзүнчө аппараттар бар. Бул аппарат электронная вытяжка, мына байкап көрүп турган болсоңор, белди чоюп атат. Грыжага өтө жакшы эффект берет. Белди чойгондон кийин фиксация болгон кезде повороттору бар, ротациясы да бар. Белди омуртканы кыйшайганын турлайт, чоюп туруп, бошотуп, керектүү жерине турлап кое турган. Бул аппараттын өзгөчөлүгү 70 кг пациент бейтап жатса 70 кг жүктү тартат, 100 кг, 120 кг жатса 120 кг күч берет. Ар бир пациентке өзгөчө внимание менен, өзгөчө нагрузка менен тартылат. Ошонун эсебине электронное вытяжение пайдасы өтө күчтүү эсептелет. Бел чөйрөдөгү грыжаларга таасири өтө жакшы. Бул аппарат шейный вытяжение деп эсептелет. Шейный вытяжение моюндагы грыжанын, моюнда грыжа болсо, моюнда протрузия болсо, ошого колдонулат. Бунун строго показаниясы бар. Только грыжа болсо, протрузия болсо колдош керек, направо-налево. Сразу болбойт, барына тартса болбойт. Эффекти да ушул. Аппарат өзү весине карап, пациенттин көлөмүнө карап күч берет. Кичинерээк адамга кичине күч иштетет, чоң адамга чоңураак күч иштетет. Шейный вытяжение деп ушуну айтат, электронное шейный вытяжение аппаратыбыз. Бул мырза белин оорутуп алган учурда авангарддагы заманбап аппараттардын жардамы менен дарыланууда. Кыргыздын улуттук оюну улак дегенде, улактын ичине белде металлым эле. Азыр жакшы, Кудай кааласа, бүгүн биз жумолуп калды, өзгөрүш бар. Тартып, бияка жумшартат экен аз-маз. Ошо нервтер эме болуп калган экен аз-маз. Азыр омурткалар жакшы. Ошол эмеси теп атат. Сизге эмне деген диагноз койду ошондо? Биздин диагноз ошол омурткабыз кичине эме болуптур. Сууктан анан баягы чоюлуп калган экен да, ошол азыр жакшы го. Леченияларын алып өттүм, ошол эмен ошол омуртка. Кудай кааласа эртең күнү чыгам. Грыжага иштете турган аппараттарыбыз бар, өзгөчө аппараттарыбыз бар. Ошолдон бирөөсү мисалы мына ушул СМТ Амплипульс 8 деген аппарат. Бир койгондо сразу эки токту бириктирип берет. Вибрация менен плюс действие электрофорездин эффекти бар. Пациенттерге өтө жакшы эффект берет. Өзгөчөлүк, аппараттын өзгөчөлүгү эки токту, эки процедураны бирдей сразу эффект берсе болот. Бизде колдонуучу жаңы аппараттардын бири, бул Кытайдан келген, последний модель жаңы аппараттардан бири, инфраруж дейт, ысык бере турган аппарат. Буну теплолечениянын түрүнөн бирине кирет. Дагы бизде азокерит деген лечениябыз бар, парафиндин экинчи түрү и плюс парафин. 3 теплолеченияны световой ванна менен 4 теплолечениянын түрү бар. Онун тышкары булар сухойго кирет, влажный дегенибиз бар, фитобочкабыз да бар. Onu da көрсөтөбүз азыр. Муундарга, бел ооруларга өтө жакшы таасир этет. Ошол
грыжага ысытып теплолечение кылгандан кийин дальше вытяжение кылса өтө жакшы таасир берет. Бул теплолечениянын дагы экинчи түрү биздеги барынан световая ванна деп айтылат. Эффекти адамды ичине жаткызгандан кийин ичинен ысык сухое тепло эсептелет. Будан кийин адамдын ичине ысык кирет. Врачыбыз окуп келди, мануальный терапияны жолго салдык. Мануальный терапиянын эффекти өтө жакшы грыжаларга жакшы таасир этет. Позвоночниктерде умурткаларда бир-бирден турлап, мышцаларды бошотуп, сөктөрдү ордуна коюшка өтө жакшы эффект берет. Пациенттер өтө аябай кубанычта. Пациенттер муну алгандан кийин сразу эффекти сезип, сразу эффекти болгонун сразу айтышат. Кайрылган бейтаптарды эң алгач томографияга түшүрөт. Бул аппарат баш мээни жана бел омурткаларынын кандай ооруга кабылганын көрсөтүп берет. Баш мээнин результаты бизге чыгары менен өзүбүздүн сотрудниктер тез арада 1 саат 2 сааттын ичинде результатты берет. Ошол результатка карап леченияны сразу баштайбыз. Өзүбүздө ошол аппарат, бул аппарат томография Кытайдын Баста фирмасынын компаниясынын аппараты. Баш мээге омуртка грыжаларына тартканы жакшы таасир берет. Точно диагноз койгону, аныктаганы берилет. Мисалы мына белдин снимкалары. Белде да сразу көрсө болот. Грыжаны ошол жерде мисалы мына снимканы көргөндө грыжа бар деп эсептесе болот. Эми грыжа деп мынаны бизде выбухание межпозвоночного диска, бел омурткасынын ортосундагы диск чыгып калганы грыжа деп эсептелет. Мына ушул адамдын снимкасында айталы мына уровень жакшы эсептелет. Мына жерде уже мына диск карайып калган. Мына разрывдардын точкалары турат. Метод диагностиканын неси менен ушул жерде ушул аял уже грыжа деп эсептелет. Мына норма, мынага салыштырсаңыз, мына чыккан жери эчтеке неси жок. Норма, мына жер норма эсептелет, видно. А бул жерде мына уже диск өзү карайып турат. Обезвоженный суусап калган деп грубо биздин тилге перевод кылсак, дистрофичный деп эсептелет, отуруп калган, шишип да кеткен кичине. Грыжаны ошол жерде мисалы мына снимканы көргөндө грыжа бар деп эсептесе болот. Эми грыжа деп мынаны бизде выбухание межпозвоночного диска, бел омурткасынын ортосундагы диск чыгып калганы грыжа деп эсептелет. Клиника дарыгерлери грыжа менен ооруган адамдарды операция жолу менен да айыктырат. Грыжа адамдын омуртка тутумундагы кемирчектин оорусу болуп саналат. Ал остеохондроздон улам пайда болот. Остеохондроз омурткалардын ортосундагы кемирчектерде зат алмашуунун бузулушунан келип чыгат. Мисалы компьютерде көп олтуруп бир ордунда жылбай олтурган адамдын омурткаларында зат алмашуу бузулуп зыян тартат. Эгерде моюн бел омурткаларында остеохондроз болгон болсо, кемирчек зыян тартат. Кемирчек чыгып кетсе, бел омурткаларынын грыжасы деп аталат. Бизде жаткызып лечение кылышыбыз мүмкүн. Ушул көрсөткөн аппараттардын баарын алып, ушул жерде эле жатып, 10 күн лечение алса болот. Үчүнчү методубуз бар, ол тандап жасайбыз. Холодноплазменный нуклеопластика дейт. Бул замандын акыркы методдорунан эсептелет. 70-80% эффективность дүйнө жүзүндө. Бул метод Америкада ойлоп табылган, Израиль менен кошо холодноплазменный нуклеопластика 20 жыл, 25 жылдан бери ушул жакта колдонулуп келет. Биз окуган жер Россия, Питер, Санкт-Петербург шаарында. Олар 15 жылдан бери колдойт. Биз акыркы 2 жыл, 3 жылдан бери колдоп атабыз. Эффекти да жакшы. Холодноплазменный нуклеопластика деп айтылат. Даныларын берем силерге, информацияны. Бул 3-чү методубуз. Анан 4-чү метод операционный метод.
операция жасаганда белди ичке кесип, өтө тоненький разрез кылып, грыжаны микродисектомия жолу менен алып таштай турган методдорубуз жолго коюлган. Лечениянын результаты пациент өзүн этият кылып, айткан упражнениялерди жасаса, 1 жыл, 2 жыл жүргөндөр бар. Но биздин пациенттер, биздин калк өн кылбайт, жасаңыз десек, хоп деп коет, жасабайт. Результат 6 ай, 8 айда жеңилдик менен жүрдүм деп анча-мынча кайра келишет. Авангард клиникасы ийне саюу жолдору аркылуу да бейтапты дарылайт. Иглотерапия методдо менен лечение алабыз. Пациенттерде иглотерапияны показаниясы өтө көп. Азыркы кезде мына пациентибизге неврит лицевого нерва деген касал, ошого лечениясын баштап атабыз. Бул методду баш ооруганга да сайса болот. Бел ооруларга, моюн ооруларга, оору бар жерге сайса болот. Плюс биоток токци деп айтып коет Кытай тилинде. Ошол нерсе бузулганда эффекти жакшы берет. Бош коюн эке. Биринчи күндөрү сезбейт. Анан күндөн күнгө сезим күчөйт. Результат өтө жакшы эффект берет. Бул методду кошумча дарыларга, кошумча методдор катары колдолунат. Лицевого нерва, невралгия тройничного нерва дейт, бел оору, моюн оорулар, баш оорулар, ошолорго сайса болот. Кажеке бош отурасыз, Канча убакытта ийне салып жатат? Жарым саатта ийнеде жатат. Эффекти обычно пациенттер эртеси күнү айтат, сезип калды деп, уже результатты сразу айтышат. Бел омурткаларын жөнгө салуу үчүн атайын спорт залы да бар. Бул жерде клиникада дарыланып жаткан бейтаптар дене мүчөсүн түздөп ооруган жерине шыпа таап келишет. Авангард клиникасы таңкы 8-ден кечки 5-ке чейин иштейт. Кара Суу районундагы Нариман айылында жайгашкан.